Ассаламу алейкум. Кутманды кечиңиздер менен достор. Монтеп уже чыкканда дагы уже машина пожардың экинчисине мен күбө болуп жатам. Караңыздарчы, газ куйдурган акалар, пожалуйста, газыңыздарды караңыздарчы, ушунан өрттөнүп, мына могул жакта эки. Караңыздарчы достор, кыргыз эли канчалык ынтымактуулугуза. Мен азыр бул жердеги ака-укаларыбыздын ынтымагын көрүп, өзбектер дагы бар. Ынтымагын көрүп өтө суктандым. Балдарды жардамга. Автобуста кызга ыдык көрсөтүүгө шектелип 35 жаштагы киши кармалды. Состормага автобуста эркек киши жашы желек кыздын санына колун коюп алып бараткан учурдун видеосу тараган. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык милициясы 35 жаштагы шектүүнү кармаганын кабарлады. Тартип сакчылар кыздын апасы арыз менен кайрылып, учурда бул факты боюнча тергөө жүрүп жатканын билдиришти. Азербайжанда 63 жаштагы аял биринчи жолу эне болду. Бул тууралуу медицина илимдеринин доктору Натек Мегерамов социалдык тармактагы баракчасынан билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, аял баласын 38 жыл күтүп, узак убакыт дарылануу өз жыйынтыгын берди. Дарылоо жүргүздүк жана 63 жаштагы бейтап узак жылдардан кийин акыры баласын колуна алды. Дарылоонун жыйынтыгы чыгып, бул бактылуу окуяга күбө болгонубузга шүгүр деген дарыгер. Кызга ыдык көрсөтүп, дүкөн алдында шымын чечкен кишинин видеосу тарады. Социалдык тармактын колдонуучусу бүгүн саат 5:40 чамасында ага Үмүталиев жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишине белгисиз адам ыдык көрсөткөнүн айтып, аны артынан кууп видеого тартканга жетишкенин жазган. Ошол эле билдирүүнүн алдына ошол аймакта дүкөн иштеткен жаран аталган адам анын дүкөнүнө келгенин, ал эшикти жапканга үлгүрүп калганын видео менен көрсөтүп берген. Милиция аталган факт катталып, тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатканын маалымдады. Булак Сейреп ТВ. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жип катары байланган делеген Кыргызстандын желеги алмаштырылды. Социалдык тармактарда Кыргызстандын мамлекеттик желеги жиптин ордуна байланып, анын ордуна туристтик компаниянын желеги илингендиги тууралуу маалымат тарады. Тараган сүрөттөр интернет колдонуучулардын арасында кызуу талкуу жаратты. Кийинчерээк эс алуучулар аталган жерге барып жаңы мамлекеттик желекти илип кетишкен. Булак Сокол Медиа. Таластагы жаңы парктагы брусчаткалар сынып басканда кыймылдап жаткан видео тарады. Талас шаарындагы жаңы урулган паркта төшөлгөн брусчаткалардын айрымдары сынып, адамдар баскан учурда кыймылдап жатканы байкалды. Жергиликтүү тургундун айтымында парк жакында эле пайдаланууга берилгенине карабастан мындай кемчиликтер пайда болгон. Курулуш иштерин жүргүзгөн тараптын өкүлдөрү издеген тарап аталган видеонун алдына бул абалды оор жүк ташуучу унаалардын өтүшү менен түшүндүрүп, ушундай себептерден улам брусчаткалар жабыркашы мүмкүн экенин билдиришкен. Ошол эле учурда социалдык тармактардагы комментарийлерде шаар тургундары парктагы курулуш иштеринин сапаты боюнча сын пикирлерин жазып, колдонулган материалдардын жана аткарылган иштин сапаты күмөн жаратып жатканын белгилешүүдө. Алар тийиштүү мекемелерди бул маселени текшерип, аныкталган кемчиликтерди жоюуга чакырышууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эми
21.05.13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Карачма мына, ал бош экен эмне. Бирөө бийик, бирөө жапыс. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мына буюруза паркыбыз бүтүп астында турат экен. Биздин парк ушунчалык бос болот деп деги ойлогон эмесмин. Сонун болуптур. Буюруза азыркы кылып аткан бийликке дагы, мына Таластын мэриясына да баарына чоң рахмат. Анан бирок менин айткым келген нерсе, Ногулар бир аз маанайды бузду да. Бул парк ачылбай жатып, монтип бытырап сынып атса, ачылгандан кийин бул эмне болот? Мынакей үгөлөнүп атат уже. Бул бурчатка ким тарабынан кабыл алынып, комиссия бар да бул жерде деле коюлуп атканда. Ногу таштаман бурчатка. Ушул маанайды түшүрдү. мен билишимче бул бурчатка баягы Таластан чыкпайт. Мен баарын билем. Таласта 5-6 жерде бурчатка чыгат. Бирок именно бул бурчатка чыкпайт да Таластан. Буну 5 таш деп коет, таанып турам. Анан таластыктарга боло берет дегениби, бул бурчатка сырттан келген, же сырттагылар келип бул жактан келип даярдап атат да, таластыктар кылган жок буну. Анан ошо этек жагын келип оңдоп койсо жакшыраак болмок негизи. Таластын элине боло берет дегизбейчи. Атак калаганы бар сонун. Азыркы кылып аткан бийликтин кылып аткан ишине да сонун. Мына бүттү кооз, ойго келбеген нерселерди кылып аткан экен. Бар жапжарык. Бүтүп келип туруп эң этегинде астатак сыныктардын баарын этегине коюп койгонмо белгисиз. Çok şükür. Şükürler olsun. Şeyde Allah. Sözüm Antidot'ta Fidan Hanım bütün ailesi. Erhan'a teşekkür ederim. Allah saklasın. Allah saklasın. Adamları hoş olsun. Allah saklasın, Allah korusun, Allah Amin. Amin. Pazar günü size bile geldik. Ne güzelsiniz maşallah. Elinde ucunda kalsın. Sağ olun. Allah çok razı Yaxşı ki varımsınız. Allah sizi var etsin. Allah canınızı salamat eylesin. Amin. Allah sizi var eylesin. Amin. Allah sizin yolunda eylesin. Hemşe sevindirmişsiniz. Allah da sevindirsin sizi. İlahi dediğim onun için elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Atalarla büyüsün. Amin. Büyük toyun giresin. Usta girsin. Təhsil alsın. Ətine xeyir versin. Anası kimi, atası kimi güzel nurlu bala olsun. Hiçbir şey demirəm. Bir dənə onu deyirəm, elhamdülillah. İlahi sen her bir şeye qadirsən. Şükür. Yaxşı şükürlər olsun. Estağfurullah qurban olsun. Gələcəm sizə. İnşallah.